Кыргызстанга COVAX механизминен алкагында Pfizer-BioNTech компаниясынан COVID-19 каршы 100.620 вакцинасы келди. Бул тууралуу иммундук алдын алуу республикалык борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Pfizer-BioNTech компаниясынан COVID-19 каршы вакциналардын күтүлгөн дозасы Кыргызстанга келди. Бирок белгисиз себептер боюнча вакциналар эриткичи жок келген. Учурда себебин аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз калкка жардам көрсөтүү үчүн бардыгын жасап жатабыз. Кыргызстандын аймагынан тышкары чыгып жаткандардын бардыгы жана билетин алып алгандар 0703 126 442 телефон номерине чалып эмдөөдөн өтүү боюнча консультация ала алышат. Калган жарандардан түзүлгөн кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууну суранабыз, деди Ишенапысова. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 инфекциясынын терс кесепеттерин эске алуу менен кош бойлуулук жана бала эмизүү учурунда Pfizer-BioNTech компаниясынын вакцинасын колдонууну сунуштайт. Pfizer-BioNTech вакцинасы mRNK негизинде түзүлгөн, вирустарды камтыбайт жана адамдын ДНКсына таасирин тийгизбейт.